Assalamu alaikum dostlar. Bugün 29 avgust. Piyatınsa ekan, juma günü. Jumаңыздар менен барыңыздардым. Ben hazır turgan jerim Agaya. Kete turgan jagыбыз Portland. Oregonga ketебиz, штат Oregonga. Manda DSP жүктөгөнү келдим. Hazır bu DSP'den jet oken болгон. Peki, ben jaka üçünü yükledim. Hazır 4 önü. Nazir 2 ön yüklese 4 önü arkaga. Arkasına başka yük yükleyeceğiz buyursa. Köpten beri videoda tartmaya kaldım. Bir cumaday jaman grip bolup ooruduk. Andan keyin trakt kompressor воздух качет etpey kalgandan bunu tapta girgizip kompressorunu almaştırdım. Al отдельный история. Geçen gün Instagram'dan görseňер bolot. Аны силерге ананраак кененирээк айтып берем, азыр муну жүктөп алайын. Аял жүктөп берип коюп кетти. Ал DSP-да суу болуп калбасын деп мага үстүнөн көрдүңөр клёнка жаптырды. Азыр клёнканын үстүнөн төшөнчү жаап, бурчтары кырылуу экен. Андан кийин мындай чатыр жабабыз, үстүнө тарпы жабабыз. Эми мына машинанын кече бузулуп калгандагысына келсек. Эми бузулуп калып токтоп калган деле жери жок. Негизи билесиңер 3 айдан бери тынбай иштеп атат. Эч кандай бир обслуживание кылган жок. Май алмаштырам, айдайм. Анан өткөндө бир жүгүмө Феникске алып барганда, мына бул билесиңер мына коробкадагы автомат, анан воздух менен алмашат да. Тормозной система бардыгы воздушный, трейлер бардыгы воздушный. Анан воздух аз качет этип алды. Biraz эле токтоп, светофорго же пробка болуп калып, тормоз тееп не кылсаң, воздух качып кетет. Ага холостой кылып, көпкө чейин газ басып туруш керек да. Кыскасы, анан чыкайга айдап келдим, таштадым. Андан кийин үйгө кеттим, Нью-Йоркко бул пока жасай берсин деп. Нью-Йоркко жолдо кетип атсам, мунун эмнесин алмаштырыш керек деди. Мен айттым, компрессор, air компрессор, мына воздух качеткен компрессорду, анын шлангасын, фильтрин жана мына 6 дөңгөлөктүн колодкаларын, май фильтрлерди бир сыйра баягы карап койгула дедим. Ошонтип алмаштырыптыр, $6,100 болот дейт. Анан бир ай скидкасы менен кылып $5,500 жасап беришти. Кече күнү Нью-Йорктон учуп келдим, машинаны $5,550 төлөп. Неси да бар да, такси да бар. Анан алып чыктым. Ошо бүгүн ишке чыктык, бүгүн жума күн. Азыр мына жүктү Орегонго алдык. Аркасына дагы жүк алабыз буюрса, аркасы бош, көрдүңөр. Ушул жүктү, ушул DSP-ны Агаядан Орегонго чейин $5,500 алдым. Кече күнү бул машинаны $5,500 оңдотсом, бүгүн жүктү $5,500 алдым. Бирок ал жака чейин 2400 майыл. Эми 4000 деген километр. Ага ошончо солярка расход кетет. Азыр билесиңер, соляркада аябай кымбаттап. Соляркада аябай кымбаттаган, маркет слабый, баалар арзан учур. Ошо достор, мен андан көрө тартты жабайын, анан кийин жолдо калганын сүйлөшөбүз. Мына достор, силерге көргөзүп коеюн. Тыкан кылып, чакан кылып, жакшынакай кылып, төрпүштүк кылып байлап алдым. Үстүнө тартты жаап, ичинен да страп тарттым, анан мына жерге да сыртынан бирөөнү тартып койдум. Резиналары жакшынакай кылып тартып. Бул эми DSP болгондуктан жана эзилип кетпесин деп, суу кирбесин деп биринчи салфан жаап, эми жамыр жаап калса, кирем десе кирип кетет. Себебин кылдык. Бул жагы Аллага аманат эми. Мына жактардын ичинен да тарттым, биринчи ичин жаап алдым, анан сыртынан тартып койдум. Ошо достор, эми болгон жеркемде склад аялдар иштейт экен түркө. Азыр эми аркасына жүк же техника болса алабыз. Антан биз менен болуп туруңуздар. TAF Express сиздер менен кызматта. Бисмиллахиррахманиррахим деп жолго чыгайлы. Мынакей. Складтан жүктөп жөнөдүк. Жаңы эле жүктөп байлап, рейтконду сүрөткө тартып жөнөтүп, тап чапканым сүрөтүп тартып жөнөтсөм, аркасына жүк ал эми жакшыраак, жыйыныраак десем, диспетчер bir машина алып койду. Бусик экен. Бусик дейт, кандай бусик экенин билбедим, бирок азыр барганда көрөбүз. Алдагы ошол Орегонго кетет экен, аны 1700 алыптыр.
Бул жүктү 5500 алган. Ошондо 7200 бул жолкусунда ушундай жылабыз. Бирок майлыч дагы 2400 майл болду. Примерно. Ошондой достор, эми Кудайга шүгүр, жаман эмес. Кече күнү расход кылсак, бүгүн ошону бирсе жарым жартылайын жабабыз. Кийинки жумада полный жаап коебуз. Бирде андай, бирде мындай дегендей. Техника бузулат, карабасаң да болбойт антап аткандан кийин. Ошо достор. Катталектер катталышты унутпай, биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Чото актив болуп кетти. Жана активный болбой атасыңар. Инстаграмга да катталып болду, ошол жактан кыскача видеолорду көрүп турасыздар буюрса. Мен болсо азыр машинаны көздөй жөнөйүн. 1,5 сааттык жол экен. Колумбус деген, Агаяны Колумбус деген шаарында. Ошону алып өтүп кетебиз буюрса. Так что, биз менен болуп туруңлар. Кеттик. Силерге американский үйлөрдү көргөзөйүн дедим. Мындай мына заправка көрдүңөр. Мына үй жанында эле. Мынада заправка, мынада заправка. Жолдун мал жагы эле үй. Эч кандай баягы заправка шаардын сыртында болуш керек деген нерсе жок да. Булар мына трасса. Трассанын боюнда эле үйлөр. Жолдун боюнда эле эч кандай бир эми чоң жол эмес, айылды аралап өткөн жол, бирок ошентип эле мына бизге окшогон чоң трактор жүрө берет. Анан буларда забор деле болбойт да, көпчүлүгүндө забор кылышпайт. Мына үй жашай турган үй, мына магазин жанында заправка. Машиналар жолдун боюнда эле коюп беришет, мындай алышып. Алдына токтотконго жер жок болсо, мына жолдун боюнда эле тура берет. Американецтердин үйлөрү бардыгы эле мындай этаж үй, мындай эмес. Бул эми ушундай этажный поселок экен да, мындай этаж үйлөр бар экен. Көпчүлүгү бир этаж эле жапыс контейнерден болгон үйлөрдө эле жашашат. Булар куда тосом дебейт. Эл көрсүнгө жашабайт да, булар той кылам дебейт, улак чаптырам дебейт, атама аш берем, конокту каяка багам дебейт. Булар өзүнүн комфорт үчүн өзүнө ыңгайлуу болсо болду жашай беришет. Булар бизде баягы көпчүлүгү ушундай болуп кетпедикпи азырчы? Эл эмне дейт? Буларга эл эмне десе, шо десин. Мен өзүм билгеним кылам деп жашашат. Мына достор, 1 километр өткөндөн кийин эле мондай контейнер үйлөр башталат да. Окшош контейнер үйлөр. Бул жакта деле ошондой. Жолдун эки тарабы ушул үйлөрдө эле жашашат. Американецтер эч кандай мигранттар эмес. Мигранттар мындай айыл жеринде жашашпайт. Мигранттар шаарда, иш шаарда да, ошон үчүн шаарда жашашат. Мен өзүм Нью-Йоркто жашайм, Бруклинде жашайм. Көпчүлүгү ушундай шаарларда жашайт. Чоң-чоң шаарларда мигранттар көп. А мондой кичинекей жактарда бүт ошол местныйлар жашайт. Ушундай достор. Мени шаардын ичине алып келип койду да. Шаардын ичине алып келип койду. Каралы. Мында бусик жүктөп кетишим керек экен. Кичинекей жолго газон төбөлөп атып кирдим. Азыр эми же номери жок чалайын десең. Мына зданияны көргөзүп атат навигатор. Бул жерде мага жөнөткөн мен Ford Cargo деп коюптур. Бул жерде жалаң Мерс турат. Жыйылдар экен да. Аямга дейт. Жалаң Мерстер турат. Мага Ford керек экен. Ford'tu таап аркага рампаларын чыгарып жүктөп алышым керек да эми. Кандай алып жүктөп алам билбейм. Анда машина жүктөп кетип атат. Ананда бир эките караш тугандар жүрөт. Ушулардан сурайынчы барып, "Hi guys" депчи. Ушулар билеттир, может. Мен Ford алып кетишим керек эле. Ford ушул Мерс салонда экен да, Мерс центрде экен. Мына каралачы. Нарда Грей деген свет ушул. Марс. Канча турат деп басын сурап албагыла. Могу жерде болсо айтып коеюн, а? Басы канча экен? 73.000 мына жерде. $73.450 экен. Плюс такс деп кот, налог болот.
Gelikçi gelik. Bası çok şut naranda. Nake merster tizilip durat. Ana uzakta gelikler turat. Bizdin gelikten de turat başı görünüp. Nake bizdin gelik. Hazır. Marş center. Van center deydi. Bunday bu şık boluş gerek. Hazır bersinçi. Külçünü alıp çıberen dedi o hazır. Arka jakta deydi. Maşallah maşallah. Bizge de nasip kılsın, onda geldik emin işte sizlerge de nasip kılsın qara. Salonda granatoviy salon ekan, ayamga deydi. Qarasi o'tgan, mana qarab. Mush ekan, mush. Bittalar bushiklar ekan. Mana kulishni olib chiqdi. Mana o'xshaydi. Transit nomerda qarab qo'ydi. Kulishni berib ko'raylik hozir. Suratga tartib bir sira жаңа desem döngölöktörü bu işin ekan, eskiler жүргөнүлөр Ford ekan bu. Ama olacaklarda demişleri var ekan. Görüyorlar неровный. Demiş, macerler var ekan. Kırılgan yerler var ekan. Bir sira hazır. Suratga videoga tartabız. Ondan keyin yükleyip buyursa. Daha suratga tartib atadi. Al жақта дағы дөмпөй қойылған неровный екен көрдіңдер. Біледі дөмпөктер. Шулай суретке видео тартып алайын азыр. Достар, бұл оны 214 мың майыл жүріп тұр. Көрдіңдер. İşlerimden sidinyaların qaralı. İçi. Bardығын tartып, şunday qılıp anan keyin alış керек та. Mına men oturgan sidinyalar da şunday. Çama ekan. Haydap trakka orayla açık kaldı trakçı. Жолук эле токтотуп койгон боюнча эле. Трак баралы. Красавчик турат эми муну секен жүктөп алайлы Кудай буйруса. Рампаларын чыгарып коюп жүктөп. Красавчикти алып келип койдум. Рампаларды тиздим мынантипчи. Күн ысыкта. Любой жерден тер чыгып кетти. Egzildi жылдырдым. Hazır жүктөйм буюрса, коопсуздук үчүн койдум эле, не деп коет эле? Конусту коюп койдум. Мына бул ири-бири болуп калса, мына түз болбой калганда кайрылып калган. Мынаны жасаган колуна береке да. Вообще туга кылып салган. Кирбейт да. Кичине кыйшык болуп калса, мындан карагыла чийип, бурап отуруп тыгасын, зорго кайра суу ийсин. Evet. Bunlar şu an taşımaklar geliyorlar. Her taraf yüktöldi, her taraf tayayla. Öte lavken bu. Bu yeme. Peki. Döngölek kutuşuna koydum. Hazır aydap yüktölüm. Hazır ona ötkör koyunç. Öttüm. Ötesin bir desem. Ötpeyim deyit alçı bir önü kütü otatken. Turturan deyit. Haraşın dedim turtursan. Bunun tele olma kamerası varken de. Bir rampanı koysam. Bolbay kat. Çalba katta. Şu iki rampa koyduğunda da arkası diyordu. Değil mi maç? İki rampa. Başka nirlayın hem. Üçte rampa koyalmayayım ben. Olur şu. Üç rampa çok. Bolsa koyatelem. Peki. Hazır dispatcher'e tamaşalap güldüm. Bu vendin içi boş eken. Davay vendin içine de cük öldü. Arkası boşta desem gület. Hazır men bunu karayın. Turayla cük öldü. Onga solga. Mangarala çıpayı sayt. Kandağı bir reklama bu ne? Mama deydi mi? Mama deydi. Göreyle. Benim hazır. Primerini öyle cüktop koydum da. Gördün mü? Arkasında dayak olup kalıptır. Bu jaka dayak olup kalgan. Hazır arka kaydayız. Narraka cükteyiz. Andan baylayız. Buyursa. Bu maşına tınbay ötüdü. Nalat. Kayra çoğultu alacağım.
Şunday dostlar, daha şu жүктеп aldık. Kıynalıp, kıstalып. İçinden daha жүктөйбүз, daha hemen tartabız. Заднийттерин чаткырабыз. Айдайбыз. Алдында да ушунча место. Алдыраак жүктөйүн. Алдында ушунча место калды. Аркасында да толтура место. Эми булар жинайылдан айдайлы. О жердегилерге жинне тийбестен кетип калайлы. Şunu жүктөп байлагың сен 1 saat 1,5 saat кетип калдык сөйт. Алдымдан да галстук кылып эле страп менен тартып койдум. Аркасын чей менен тартып койдум. Бирөөнөн биякты көздөйүн, аркыны көздөйчү. Алдыга аркага крес кылып турат да. Келике жол бошотуп койгон десем бияка өтпөйт экен. Мына арка бетиндеги ашкан страпты алды менен тартып келип турам, ал жака тартып койдум. Мындамчы. Болду, Кудай буйрса, машинаны култаганбыз. Булардын баарын жыйнаштырдым, салдым. Кудайга шүгүр, эми кетип калалы. Конусталайлы. Бардыгын жаптык, экзилди жылдырдык. Бардыгы жайында буйрса. Ойдо Кудай. Перчатканы алсак азыр кеттик. Ошо достор, Кудайга шүгүр. Мынакей. Аман эсен жүктөп алдык, эми аман эсен тапшырып алсак. Ушундай. Мен кетип аткан 70-чи хайвей. Агаянын ичиндебиз азыр. Агаядан чыгып атабыз да. Мына арка Агаянын бүтүшү го дейм. Агаянын бүтүшү. 70 менен кетип атканда. Погода жакшы, кечкисин суук түшүп калыптыр өзүчү. Агая. Охая дейт, Охая. Биздин мекендештер көп. Синсинатиде Спартакиада болуп атат. Жыл сайын өткөрүлүүчү мекендештердин арасында спорт оюндары жана башка ушундай оюндар болуп атат. Эртең суббота базар күнү Агаянын Синсинати деген шаарында өтүп атат. Мен да барышым керек эле. Шартка байланыштуу бара албай калдым. Кудай буйрса, кендигисинде. Ошол азыр Агаянын бүтүшү мына жерден Индиана башталат экен. Индиана башталганда мына 70-чи хайвейде мына жерде Шпалдага башталат, жолду көрдүңөр. Сразу неменин астынан баштап жолдун жаман экенин. Аты заты жарашы эле Индиана деп турбайбы? Индияда биягычы мындай жолдор жаман. Сизге тегиз көрүнүп аткан менен өңгүлдөңгүлдө ровный эмес, ичинде жөн отурбайсың. Короче, өтпөйт. Мына жака солнечный батареялары дизип салып турайын, панелдерди кара. Ой. Жаман тизиптир. Жаман тизиптир. Ушундай достор, Индианага кирип кеттик. Кудай буйрса. Азыр Индиананын Way Station'ы болот, таразасы. Мына камералар шырык деп тартат да. Карасам мен камера кармап кетти. Тирик Индианаполиске 71 майл калыптыр. Пробканы сагынгандар үчүн, сурагандар үчүн. Индианаполис деген шаары, даунтауны мына көрүп турган бийик этаждар ушу Индианаполис. Биз азыр 65 Норс-го Чикаго тарапка кетебиз. Ошо менен барып кетебиз. Булар 65 соло кеткен, биз оңго кеткенбиз. Биз жакшы экен. Мына жак пробка экен да. Чекеге түшүп алып, секен кетип калабыз. Бул жерде өзү пробка деле андай деле болуш керек эмес. Эденде дистанцияны алыс кармап, телефон чукулап. Ушундай да. Бул жерде эч ким сигнал баспайт. Бирин-бирин аркасынан сайгырабай, такырын айдашат да. Бир аз эле пробка болот. Арка кетет. Мына Индианаполис деген шаар.
Başta geçen gün geç girdim. Indiana'dan Illinois'a girdim. Illinois'tan birazdan Iowa, andan keyin Nebraska, Nebraska'dan Wyoming, oşanda Kuday buyursa Oregon'a ketemiz. Dostlar, men köpten beri videoda tartpay kaldım ile. Men bugün Petnitsa, subota, bazar, birinci gün, ikinci gün geçeyin sizler daha 4-5 gün kutup zeriyip kılasınlar. Anlıktan men hazır toktayın mına жерге. Hazır şam uçuru olup kaldı, şam namazını okuyla. Andan keyin jol bulayız, buyursa karаңgıda girip kaldı. Karаңgıda videoda tartalbaysın. Hazır sizlerge Рестерияға кіргенде. Рестерияны көргізейін, Иллинойс'да Рестериясын. Рестерия. Бұл бесплатный стоянка, туалеті, жаңағындай сусынды сатқан жаңағындай аппараттар бар, саталы içсең болады, кофе, мороженое, жаңа ашқан. Бізге де ушундайларды куруш керек та жолдун жээгине. Ушундайларды куруш керек, ушундай аппараттарды коюш керек. Мындай өнүккөнгө жараша ошолордон бери өнүктүрүш керек да. Sonun bolup gün geçkir ödü. Bilesizler, bayağı kızıl olup gün batsa ertesi gün açık olur deşiyle. Ne olacak da çap-çaşıl olup duran bu şükür bizden mekan değil. Bizden mekan değil. Bir mailden keyin Resteri. Mail kança oladı? Bir mail 1600 kilometre oladı. Bir mailin 1600. 10 mailin 16 kilometre oladı. Şunda öyle galondağı şunda bir galonun 3 litre 800 gram болады. 785 şunday. Bakın, например, biz 100 galon salarga koysak, aldığın 380 litre degen sözde. Şunday. Resteria. Gireyim daha. Hazır. Men vaktim var, bugün biraz ayda misal geçinde daha tursa 2:30'a çeyin aydagam. Andan gayrele 5:30'da turup barıp jükte aldım taң atpay. Uyku aябай келип атат. Az da bir 2 saat ayda turup hazır saat bizde 8 boldu, geçki 8. 10 bolot ошондо 10га чейин айдасак бuyursa ес алабыз. Кээде уйкуң келип уктайын десең места жоқ. Анан азыр эми айдашым керек да мен. Мында карасаңар, места аябай келем парковка. Оң жак, сол жак, каалаган жериңе токтойсуң. Напримерчи. Мына жерге токтосок деле болот экен. Мына жерге токтосок деле болот. Аябай келем экен, коюп алып туруп уйкуну узундан урсак болот да. Мынакей. Мына турган ошо Рестерия ажаткана. Şul jaka barsak болады да. Ya bismillah. Mına dostlar, жүгүн болса келет bir жакшынакай. Машина болса өз ордунда. Мына жолук окшоп эле аркасы шамалга чыгып калып эле беле болду. Кайра киргизип койду. Onun için мындай болуп селкилдеп эле беле болду. Хром дискаларды каралы. Сонун болуп кетет. Аркасында дагы место бар деп диспетчерге жөнөтсөм күлгөн смайл жөнөтүп койуптур. Эртең бүгүн пятница, эртең суббота, биринчи күн да иш күн эмес. Ошого бүгүн короткий дем болуп, баягы жүктөр дагы аз. Көп адамдар жүк ала албай стоянкада пустой жатат. А биз болсо бир эмес экини алып алдык, Кудайга шүгүр. Ушул жагына деле шүгүр. Ошо достор, мен 3 күн айдагынга чейин силер зерип кетпей эле, мен видеону ушул жерден бүтүрөйүн дагы. Мен видеону жүктөп кое берейин, силер көрүп турсуздар. Эртең буйруса ал жака жетип ал жактан жүк алып чыксак, андан кийинки часын көрөсүңөр. Анан каттал электер катталышты унутпагыла. Активчи болуп кетти достор. Лайктан бас, комментарий жазып, калоо тилектериңерди айтып, ой пикириңерди калтырып турсаңыздар жакшы болот. Көпчүлүгү менден акуланы сурап атат. Акуланы өткөрүп бердим, бузула берип иш бербеди. Бул текени биринчи алган трагым бул. Муну шопур минип аттı эле. Азыр өзүм минип атам. Көрдүңөр, таптаза состояние жакшы 2020. Мына прямой эфирде көргөнсүңөрдүн алдындагы дугасын чоң койгонбуз, кыргыз баладан алып.
Maka shunday DAF Express degan kompaniya. Kompaniya qaysi kompaniyadan so'rayotganlarga. Hozir namozda o'qiymiz. Mana bu yoqqa borib ancha-muncha suv sunduq birga sotib olamiz. Andan 1-2 soatcha haydab turib es olamiz do'stlar. Ko'ngil burib ko'rganinizlar uchun baringizlarga rahmat. Assalomu alaykum. Qirg'iziston Juraktasu. Assalomu alaykum.